Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Эненин эрдиги» аттуу курч окуялуу баянынын 2 китебинин 8 бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Бул учурда Акбар өлөр тирилерине карабай Бишкек Тургар жолунда машинесин учура айдап улам жакындап келатты. Анын азыр көңүл оюнда бир гана максат бар эле. Ал өзүнүн айынан дагы да өлүм коркунучуна кабылган Баястанды кандай болбосун канкорлордун колунан сактап калуу болчу. Түндө Бектур Баястанды барымтага алганын айтып, коркутуп чалганда Даана экөө Маананын үйүндө эле. Тамак ичилген соң аялдар бүтпөгөн кебине киришип, өзү болсо короого тамеки чеккени чыккан. Бектурдан чоо жайды угаары менен аялдарга билгизбестен дарбазаны ачып, машинаны короодон айдап чыгып, кайра жаап жатканында өзүнө Маананын кичүү баласы келди. Даана тайыжыңа айтып кой, мен бир жумуш чыгып калып кеттим. Камсанабай эле жата берсин. Ордунан катуу атырылта айдаган машина бурулуштан арткы кызыл жарыгын күйгүзүп өчүрүп бурулуп кеткиче карап турган бала үйгө кирип бул тууралуу айтканда Даана чочуп кетти. Эмне? Каяктагы жумуш? Кызык го Акбар, деп дароо телефонун алып чалды эле айылдын этегине чыгып машинасына май куюп жаткан Акбар үнүнүн тынчсызданганын билдирбөөгө аракет кылып, Бишкекке зарыл жумушу чыгып кетип баратканын айтып, камтама болбой жата берүүсүн өтүндү. Даана ал эмне болгон жумуш экенин сурады эле жакшыраак шылтоо таба албаган Акбар мындай жөн жай эле жумуш экенин, аны Бишкектен кайтып келгенинде айтып берээрин айтып, азыр рулда баратканы үчүн алаксытпоосун өтүнүп, телефонун өчүрдү. Даана эч нерсеге түшүнө бербей, селеген бойдон бозоруп туруп калганда, анын жаман маанайы Маанага таасир этип, эмне болуп кетти? Деп чочуду. Билбейм, Акбар бир жумуштар менен Бишкекке кетип баратам дейт. Апей, азыр эле тамак ичип сыртка чыкпады беле? Бишкекке дагы ушинтип жөнөп кетет бекен? Эмне жумуш болду экен? Эч кандай деле жумушу жок болчу, түшүнбөй калдым. Анан кандай жумушу чыга калат? Анын туугандары деле жок да. Балким биздин туугандардын жумушу менен кеткендир, деп Бишкекке телефон чала башташты. Маана дароо эле Баястанга чалды эле, анын телефону өчүк болуп чыкты. Ошондо эле сезимтал эне жүрөгү бир жамандыкты сезгендей туйлап алды. Баласы менен кечинде эле сүйлөшүп, ал таксовать эткени чыгып бараткан эле. Кардар күтүп отургандагы эрмеги болгон телефонун ал эзели өчүрчү эмес. Инисине чалса, Баястан кечинде машинасын айдап чыгып кеткен бойдон келе элек экенин айтты. Даананын кеч каккан коңгуроосуна дагы башка туугандары оңчулуктуу жооп айтпай жатып алгандарын билдиришти. Мунун баары абдан шиктүү сезилип, эже сиңди экөө тең дароо эле Акбарга тишин кайрап жүргөн баягы жетимканада өскөн душмандарын эстешти. Болду болбоду, бул ошолордун айынан болуп жаткан иш окшойт. Кийинки кездерде алар Акбарды кайра таап коркутуп жүрүшкөн. Ошон үчүн бияка келе бергенбиз, деди Даана. Яак окуй, силер эс алган эле келдик дебедиңер беле? Жок, силерди сарсана кылбайлы деп айткан эмеспиз, деп Акбар менен анын жетимканалаштарынын ортосунда акыркы кездерде болуп өткөн чекиштүүлөрдү айтып берип, кап, экөө машиналарын алмаштырбай эле коюшса болмок экен. Биздин машина майды аз ичет дедик да, Акбардын машинасын алар таанып калышканын эске албаптырбыз да. Я, анан алар уулумду кармап алып, Акбарды таап бер деп кыйнап жатышат дейсиңби? Үрөйү уча баштады Маананын. Алар Баястанды барымтага алып, андан Акбарды чакыртыштары мүмкүн, деген божомолун айтты Даана. Айланайын Кудайым-ай, эмне деген жаман адамдарга жолукканбыз. Деги балама тийишпесе экен.
Кудайым баламдын жамандыгын көрсөтпөсө экен. Аларды мен көргөм, аябай жаман кишилер. Эч ким даяшпайт. Мен эми кантип тынч жата алам? Баламды канкорлор кармап алышса кантип чыдайм? Кандай болбосун азыр жөнөп баламды куткарып калам, деп сүйлөнгөн Маана кең үйдүн ичине бата албай аркы терки баса берди. Акбардын артынан кууп жетишибиз керек. Ал жанагы шүмшүктөрдү шаардан таба алат. Биз барганыбыз менен аларды кең шаардан каягынан издейт элек, деди Даана. Анда кеттик, деп эшикке карай умтулду Маана. Кое туруңуз апа, деп улуу кыздары анын кийим-кечектерин, жол киресин ала чуркашып, баласын көтөргөн Даана экөө тездик менен беленденишип, уйкусунан чочуган кемпир чалды кемшеңдете кейитишип, бала чаканы үрпөйтүшүп, кошуна таксист баланы ойготушуп, Бишкекке карай шашылыш аттанып чыгышты. Маана жары Бакирдин жол кырсыгынан мерт болгонунан улам машинанын ылдамдыгынан аябай коркчу. Түшкөн унаасы түз жолдо эле баратып, аңтарылып кетчүдөй сезиле бергендиктен узак жолдо канчалык чарчаса да чырм этип уйку көрбөй сактанып жүрөр эле. Бирок бул жолу машина канчалык катуу баратса да жылбагандай сезилип, айдоочу баланы шаштыра берди. Алар антип-минтип даярданып чыккыча автоунаасын алып учурган Акбар далай жерге узап кеткен эле. Бул жолдо дайыма каттап жүргөн, анын ар бир ой чуңкурун жаттап бүткөн дасыккан таксист ортодогу аралыкты кыйла кыскартса да, Акбарга кууп жете алышпай, акыры Бишкекке жакындашкандарында биринчиси шаарга түз кирип, экинчиси айланма жолго салып, бири-биринен биротоло адашып калышты. Бектур берген 6 саат боло электе мөөнөтүнөн мурда Бишкекке кирген Акбар борбор жака жакындап келип ага телефон чалып: "Мен келдим, каяка барайын?" деп сурады. "Келдиңби? Артыңда куйруктар жокпу? Эгер бир тикеле шек алдырсаң, бул балакайыңды тирүү көрөм болбу?" "Каяктагы куйрук? Айтпайсыңбы? Каяктасыңар?" "Хан сарайдабыз." "Хан сарайың кайсы?" "Былтыр жер пайын өзүң түптөштүң эле го?" "Ошону хан сарай деп алдыңарбы?" "Хандарга ылайыктуу үй болсо айтабыз да." "Уурулардын хандарынанбы?" "Былжырабай тезирээк келип кал, болбосо..." Чай кайнамга жетпей Акбар эски достору салдырган ак сарайлардын жанына келип токтоп, телефон чалганда Бектур алып ачылган дарбазага кирүүсүн буйрду. 3 дос аны эч нерсе болбогондон бетер салам айтып тосуп алышты. "О, тим эле керемет", деп үйдүн сырткы жасалгасына суктанып алган Акбар үчөөнөн сурады. "Сонун бүтүрүпсүңөр. Кирип жашап атасыңарбы?" "Жок, жашай элекпиз. Үйлөнгөндө көчүп келели деп ырымдап жатабыз", деди Аким. "Андай ырымдаган соң бул жакка киши уурдап келбей эле койбойт белеңер", деп чорт кесе айтты Акбар. "Акбар, эми билесиң да, могул эки досуң эс акылдуу иш кылбайт эмеспи? Аракка кызып алып, баланын ишин кылышып, кайныңды кармап алышыптыр. Кечирип кой." "Ооба, Аким, сен мындай келе соолукка бармак эмессиң. Ишиңди минтип батылдатпай таза жасамаксың. Ошон үчүн кечирим сурап жатасың да. Бирок сени мен тааныбай турам, мындай эмес элең го? Же адам болоюн деп калгансыңбы? Ал эми кылгылыкты кылган могул эки дөң эмне үчүн кечирим сурашпайт?" Сүйлөшүлгөн боюнча Аким кечирим сураган соң дароо эле экөө да кечирим сурашып, Акбардын колдорунан өөп, чөгөлөгөнгө чейин барыштары керек эле. Бирок анын какшыктай сүйлөп, өзүн көтөрмөлөп турганына кыжырлары кайнап, ичтеги угуттары оолук турган алар муну укканда жарылып кеткенсишти. "Эй, эмне деп турасың, акмак? Бизди тескечү сенсиңби?" дешип экөөлөп жабылып, Акимдин ажыратканына жа бербей, эңгезердей немелер Акбарды балжа булжагыла ур тепкиге алып жиберишти. Эси ой түшкөн, бети башы канжалаган ал аздан кийин көзүн ачып, башын акырын көтөргөнүндө кабыл аны желкесинен алып отургузуп опурулду. Гана эме какшыктап көрчү." "Аким", деди энтиккен Акбар. "Мени эмне кылсаңар ошо кылгыла. Бирок баланы бошотуп койгула. Анын эч кандай күнөөсү жок."
Аны бул ишке аралаштырып убалына өзүң калдың. Эми бошонмок тургай жарык күндү көрбөйт, деди Бектур. Аким, бул эки баш кесериңди жетегинде калдыңбы? Өзүң жакшы билесиң, мунун арты силер үчүн кандай болгон күндө да жакшы болбойт. Кан кое бербейт. Биздин артыбыздан издеп алчуларыбыз да бар экенин унутпа. Ошон үчүн ушунчаңарда бизди кое берип жибергиле, деп Акбар жаалдана сүйлөдү. Баятадан ойлуу тартып турган Аким Акбар өздөрүн адатынча менттерге тапшырбаса да, анын жакындарынан жакшылык күтпөө керек экенин, көк ала койдой сабалган мунун кебетесинен улам да алар бул ишти жөн койбосун түшүнүп Кабылга бурк этти. Муну жертөлөгө киргизе турчу. Кабыл Акбарды жакасынан сүйрөп, үй аркылуу жертөлөгө киргизип, Бектур экөө Баястан менен анын колу бутун байлап, оозунан үн чыгарбагандай кылып таңып келгенинен кийин Аким экөөнү балача зекиди. Кей бирлер кылгылыкты кылдыңар эми. Бул богуңарды кантип тазалайсыңар? Мындан кутулбай калдык. Аким ачууга алдырып жиберип болору болуп калды. Бирок буларды кечирим сурап кое берип жибергенибизде деле баары бир бизди менттерге тапшырышмак. Ооба, Акбар бизди кечиргенде деле тиги жаш балага ишенип болбойт болчу. Ошон үчүн Аким колго түшкөн коёнду кое берген оңойбу дейт. Экөөнү тең тындым кылалы. Менттер бизден шекшибей коюшпайт. Бирок аларды акча менен тынчытса болот да. Акимге бул жолу өзү дөңдөр деп эсептеген экөөнүн акылы жөндөөдөй сезилди. Андыктан ал бүтүм чыгара айтты. Андай болсо Акбарды нарындан келаткан жолдогу кайсы бир тик жерден машинасы менен түпкүргө түртүп жиберип кырсыктагандай кылып жайлайлы. Баланы болсо сокулук жакка алып барып жайлап, баягы Акбарды кулаталы деген жерден машинасы менен кошо түртүп жибериш керек. Ошон үчүн биз экиге бөлүнүшүбүз керек. Биз Кабыл экөөбүз Акбарды алып жөнөйлү, сен Бектур баланын ишин жанагындай кылып бүткөр. Таң атканы калды, шашылышыбыз керек. Кабыл, үстүгө чыгып эки тапанчаны алып түш. Не бар не жок куралданып алалы, деп үстүңкү кабатта жайгашкан акча жана курал жарак салган сейфтин ачкычын сунду. Ушул учурда Акимдин телефону кыңкылдап иштеп караса, бейшен чалып жатыптыр. Кишинин колу аз болуп атканда ырас болду деп бул чалууну кабыл алды. Аким, каяктасыңар? Деп сурады ал учурашпай эле. Хан сарайдабыз. Акбардын артынан кууп жете албай калышкандарынан кийин Маана менен Даана эмне кылар айлаларын билбей калышты. Акбардын телефону өчүк болуп жаткан бир маалда Даана чалса, күйгүзгөнү менен кимдир бирөө менен сүйлөшүп жатканынан улам бош эмес экен. Күтө туруп кайра чалса өчүк болуп чыкты. Кандай болбосун шаардын борборун карай бара берүүнү чечкен алар айтылуу борбордук дүкөндүн алдына келгенде кайда барарды билбей туруп калышты. Милицияга чалалы дешти. Бирок кылмышкерлердин изин билбегенден кийин алар деле эч нерсе кыла алышмак эмес. Анын үстүнө Баястан алардын колунда тургандан кийин бул коркунучтуу кадам болмок. Эки эже сиңдинин тең башына жакшы ой келбей коркунучка алдырышып, сары санаанын кучагында калышып кайгыра башташты. Бир маалда Маана чыдай албай бышактап ыйлап кирди. Болду эми жаман жорукту баштабай, деп Даана тыймыш эткени менен өзүнүн үнү да ыйламсырап чыкты. Маана эже, өзүңүздү колго алып жакшылап ойлонуп көрүңүзчү. Былтыр Баястанды мафиянын колунан сууруп алды деп айтып жүрүштү эле. Баястандан дагы да анын чет жакасын укканмын. Ошондо аны кантип тапканыңызды жакшылап эстеп көрүңүзчү. Балким бир илинчек табылып калар, деди айдоочу жигит. Чын эле, сени баягы тоого барып келгениңерде Акбар кайсы жерден салып кетти эле, деп сурады Даана кандайдыр үмүттөнө. Сенин үйүңдүн жанынан, деп ойлоно түшкөн Маана кыйкырып жиберди. Ошондо Акбар машинамдын ачкычын унутуп калыптырмын деп бир үйгө бурулуп кирип чыга калбады беле? Эстей аласыңбы? Билбейм, азыр эстеп көрөйүнчү. Бирок мен шаарды жакшы билбейм да. Биздин үйдөн чыккандан кийин канча жүрдүңөр эле? Көпкө деле жүргөндөй болгон эмеспиз.
түз барып 1-2 жолу бурулгандай болгонбуз, ойлоно түштү Маана. Анан бир чоң, аябай бийик курулуп жаткан имаратты көрүп аябай таң калгам. Ошол жолдорду көрсөң эстей аласыңбы? Билбейм, эстейт болушум керек. Анда ошол жака айдайынбы? Айдай кой ошол жака, кичи райондорду карай айда. Мындан улам кандайдыр үмүттөнө түшкөн алар ал тарапты карай шашылышты. Түнкү кыймылы аз көчө менен кичи районго бат эле жетишип, Даананын үйүнө жакын барып токтоп, анан Маананын эстөөсү боюнча көчө бойлоп жөнөштү. Жанагы айткан чоң, бийик, кооз имараттын керемет сити болушу керек. Анткени бул арада андан башка бийик имарат жок. Солго бурул, деди Даана 5-6 көчө өтүшкөндөрүнөн кийин. Солго бара түшүп, оңго бурулуп, айланасы жарыктанган имараттын алдына келишкендеринде көчөнү бүшүркөй карап келаткан Маана жандана түшүп үн катты. Ушул имарат болчу, эми солго бурул. Айткан жагына бурулуп, бир көчө өткөн соң, тигине тетиги 5 кабаттуу үй болчу. Алдындагы кумда балдар ойноп жатышкан, деди Маана. Подъездин эстеп калдың беле? Ооба, экинчиси болчу. Акбар 1 кабатында эле жашайм деп кирип кетип бат эле чыккан. Андай болсо жакшы экен, кирелиби? Кирбегендечи, балам ушул үйдө болсо эле болду. Жүр анда. Эже, жанагы мафиялардын үйү ушул болсо эти-эттешибиз керек. Бизди дагы кармап алып жүрүшпөсүн, деди айдоочу жигит. Сен анда машинада калып күтүп тур. Биз көпкө кечикчү болсок телефон чал, албасак же телефонубуз өчүк болсо милицияга чалып чакыр. Макул. Эже сиңди ээрчише басып үйгө кирип, 1 кабаттагы 2 каалгага кулак такап, алардан эч кандай шарпа угулбаганда алардын биринчисинин коңгуроосун басышты. Кыйлада барып ичкериден туюк табыш чыгып, каалганын ичине кадалган кулпунун кылдыраганы эшитилип, эшик ачылып, ичкериден сакал муруту өскүлөң, майкачан, спорт шымчан киши уйкулуу көзү менен бүшүркөй тиктеп турду. Саламатсызбы? Сиз акимсизби? Деп сурады Даана. Жок, сиздерге аким керекпи? Ооба, кечиресиздер. Ал шайлоочуларын күндүзү мэрияда кабыл алат, деп жактырбаңкы түр менен эшикти жапмакчы болгондо Маана алдыга умтулуп босогого тура калды. Бизге аким азыр керек, күндүзү кеч болот. Ал азыр үйдөбү? Жок. А сиздин атыңыз ким? Бейшен. Бейшен? Сиз акимдин кимиси болосуз? Досу. Досусуңбу? Андай болсо, анын кылып жаткан кылмышын жакшы биле турбайсыңбы? Кайсы кылмыш? Түшүнгөн жокмун. Ал эмне кылыптыр? Билбейсиңби? Жок, мен дааваттан кеч келсем, үйдө эч ким жок экен. Дааваттан келсең, анда Бейшен угуп тур. Мен Акбардын балдызымын. Бул болсо анын аялы болот. Акбар менен чоң ойгонсуңар да, туурабы? Ооба. Кечөө кечинде жанагы аким баш болгон досторуң менен баламды уурдап кетишип, келбесең аны өлтүрөбүз деп коркутушуп, Акбарды айылдан чакырып келтиришти. Ал дагы азыр барып досторуңдун колуна түшүп берди окшойт. Эми угуп тур Бейшен. Дааваттан келген болсоң, анда адамдарды жакшылыкка, Кудай жолуна чакырып келгендирсиң. Аның чын болсо, менин балам менен мунун күйөөсүн каракчы досторуңдун колунан бошотуп берсең, мындан өткөн даават Кудайга жага турган иш болбойт. Кандай дейсиң? Я, эмне дейсиз? Деп уккан кулагына ишенбегендей чоочуп кетти Бейшен. Балаңызды уурдап кетиштиби? Алар андай кылышпайт эле. Жинди болушкан го? Жинди болуштубу, эмне болушту билбейм. Бирок биз тамашалап аткан жокпуз. Ошон үчүн досторуңа эртерээк чалып, балама зыян кылбагандай кылып акылга чакыр. Болбосо сен дагы буга жооп берип каласың. Азыр, деп ичкери кирип кеткен Бейшен бат эле кийинип чыга калды. Мен деле акимдерди 1 айга жакындап калды, көрө да байланышып сүйлөшө делекмин. Дааватка телефону жок кеткем. Алар андай эссиздикке барышпайт эле. Түшүнбөстүк болгонго, камсанабаңыздар. Уулуңуз менен Акбарды аман-эсен бошоттуруп берем, дегиче эшигин бекитип сыртка чыгып чала кетти. Аларга биздин мында келгенибизди айтпайлы кой, деди Маана. Бейшен акимдердин кайда экенин сурап эле телефонун өчүрүп. Алар жакын эле жерде экен, такси чакырып бара калалы, деди. Биздин машинабыз бар.
деди сүйүнүп кеткен Маана. Бейшен машинанын алдына отуруп жол көрсөтүп, эжесиңди артына жайгашып жөнөп калышты. Бара түшкөндө Маана эжесине Бейшенге байкатпай бирдемелерди шыбырады. Аңгыча жолдо ката маалы менен ыйлай калып жаткан 2 айлык Нурдөөлөт оңдой берди болуп ыйлап кое берди. Байкуш балага түндөп жол жүрүп убал болду. Үйгө жакындап калдыңыз, түшүп калып барып эс ала бербейсизби? Деди шыпшынган Маана. Акбарды бошоттура аласыңарбы? Деп Даана Бейшенге кайрылды. Ооба, камтама болбой эле коюңуз. Бошоттурам. Алар өздөрү деле туура эмес иш кылгандарына өкүнүп бошоткону жатышса керек. Кала бериңиз үйгө, деп чебелектеп жиберди Бейшен. Даана дагы бир жолу Акбарды аман эсен бошотуусун өтүнүп түшүп калды. Дээрлик ээн жол менен оңой эле көчөдөн көчөгө өтүп, кесилиштерден бурулуп, зуулдаган машина бат эле хан сарайлардын көчөсүнө кирип келип токтоду. Камтама болбой отуруп туруңуз. Азыр мен тигилерди көндүрүп, Акбар менен уулуңузду ээрчитип чыгам, деди Бейшен машинадан түшүп баратып. Мен дагы барып сүйлөшпөймүнбү? Деди Маана ордунан обдулуп. Жок, сизди көрүшсө алар эмне ээрчитип келесиң деп мени менен урушуп, укпай коюштары мүмкүн. Андан көрө жайынча сүйлөшүп бошоттурганым оң. Мейли, эгер уулумду аман эсен бошотуп беришсе, эч жака арызданбайм. Андан коркпой эле кой. Андай болсо жакшы болот эле. Досторума ошентип айта берейинби? Айта бер. Сырткы каалганы өз ачкычы менен ачкан Бейшен короого кирип барганда 3 дос аны тепкичте чыдамсыздык менен күтүп турушуптур. Жай сурашкандарынан кийин эле аким болгон ишти болгондой кыскача айтып берип, Акбар менен Баястанды жайлаш үчүн өзү түзгөн планы боюнча Бейшенди Бектур менен бирге Сокулук тарапка баруусун буйрду. Бейшен буга так секирип каршы чыгып, досторунан адам канына забын кылбоону, мындай оор күнөө үчүн бул дүйнөдө болбосо дагы о дүйнөдө жооп беришерин айтып, андан көрө 2 туткунду азыр эле бошотуп жиберишпесе, арты жаман болоорун коркутуп дагы, суранып дагы эскертип, достору ага макул болбой экөөнү бошотушса түп-түз эле милицияга барышаарын, аларга ишенип болбосун, андан көрөкчө таң атып кеткиче ишти өздөрү пландагандай жайгарууну оң көрүшүп, айтор ушинтип 2 тарапка бөлүнгөн тагдырлаштар акыйлашып жатышканда, жана сиңдиси Маананын шыбырап айткан акылы боюнча жолдо калары менен дароо эле такси кармап кайра алардын артынан айдатып, аңдуу салгыча милицияга чалып, аларга өздөрү жылып бараткан багытты айткан Даана жетип келген милициянын күжүрмөн тобун обочодон тосуп алып, жагдайды түшүндүрүп, мындайдын далайын көргөн тартип сакчылары хан сарайды сыртынан курчап аңдып калышты. Алар короодо акыйлашып жаткан кылмышкерлердин жанында барымтага алынган жарандар жок экенине көздөрү жетери менен шашылыш түрдө өз иштерин баштап жиберишип, күтүүсүздөн үн күчөткүч менен катуу айкырык салышты. Ордуңардан жылбагыла, бул милиция. Силер курчоодосуңар, каршылык кылгандар жок кылынат. Ушуга уда хан сарайдын бийик дубалдарынан эң бир шамдагайлык менен секирип түшкөн атайын кызматтын жоокерлери куралдарын кезей чуркап жакындап келишти. Кыйкырыктан селт чочуп, артка кетенчиктей берип, эки жакты каранып алган достор тартип сакчыларынын сүрүнөн кыймылдаарга шаймандары келбей селейип туруп калышты. Бир канча кооптуу ирмем өтүп, эмне болгону акылдарына жеткенде, кабыл жапайы айкырык салып, коюнунан тапанчасын сууруп чыгып сунганда, жанында турган Бейшен 2 колун көтөргөн бойдон ага умтулуп, кыйкырган бойдон кучактап калды. Кереги жок, досум, кереги жок. Эмне эле менттер баары бир билип калат деп жатат десе, көрсө сен алып келген турбайсыңбы менттерди, акмак. Котур ташын коюнунда экен да. Кабылдын ушинтип ызырынганына аралаша тапанчанын тарс этип атылганы угулуп, аны кучактаган Бейшендин колу шалдая түштү.
Ууртунан кан жылжыган ал алсыз түрдө күбүрөдү. Досум, мен эмес, мен андай. Ушул иримемде шыпшайдардай шамдагай кыймылдаган милициянын күжүрмөн жоокери кабылды желкеден ары бир урганда ал эт бетинен кетип бейшенди баса жыгылды. Аны ичтен ары бир тээп, колунан тапанчасын жулуп алышып, көмкөрөсүнөн салып, колдорун желкесине алдырып, буттарын тал-тайта ушундай эле сунатылган берки жолдошторунун катарына жаткырышты. Аздан кийин жертөлөдөгү өз машинасында колу буттары оозу таңылуу бойдон айласыз жаткан эки туткунду бошотуп алып чыгышканда, алар жерде жаткан төртөөнү үрөйү уча карап туруп калышты. Акбар көмкөрөсүнөн жаткан 3 досун далысынан тааныгандай эле чалкасынан түшүрүлүп, бетине кара чүпүрөк жабылып жансыз жатса дагы, бул маркум бейшен досу экенин билип, ал эбепке себеп болуп, баястан экөөнүн өмүрүн сактап калганын боолгулуп, көзүнөн жашы кылгырып үнсүз ыйлады. «Балам!» деген катуу үн чыкканда, селт этип баш көтөрүшүп, эшиктен киришип, өздөрүн карай кучак жая чуркап келаткан маананы, наристесин бооруна кысып, анын артынан калбай жүгүргөн Даананы көрүштү. «Балам, каралдым!» деп уулун басып жыгылып, көкүрөгүнө кыскан маана кубанычынан улам солуктап ыйлап, баласын кошо жашытты. Наристеси менен Даанадай асыл жарын кабаттай кучактаган Акбар өзүнүн өмүрүн сактап калган негизги баатырлар ушул аял заттары экенин божомолдоп, эмне деп алкаарын билбей, рахматтан башка оозуна кеп келбей эбедени эзилип турду. «Рахматты мага айтпа, маанага айт, ал болбогондо» деп чын эле бул сиңдиси болбогондо кандай шумдукка кабылышмактыгын айткандан да корккондой сөзүн бүтпөй туруп калды Даана. Ушундай назик жүрөктүү аялдын колунан мындай эрлер жасабас эрдик жаралышына балага болгон энелик мээрим гана түрткү болгонун түшүнүп, буга эбедени эзилип ыраазы болгон Акбар маананын алдына басып барып, тизесине чөк түшө берип таазим этип, анын жумшак колдорун бетине басты. Оозунан чын жүрөгүнөн чыккан алкоо сөздөрүн арнады. Акыйкат соттун өкүмү менен далилденген кылмыштары үчүн аким менен Бектур 20 жылга, Кабыл 25 жылга эрктеринен ажыратылып, катаал шарттагы абакка кесилишти. Булардын баардык оокат мүлктөрү маркум бейшендики менен кошо мамлекетке өткөрүлүп берилди. Акбар өзүнө достору жаздырып койгон 2 бөлмөлүү 3 батирди арамдан келген оокат деп алгысы келген жок. Бирок өзү мындан баш тартса, алар дагы бир шылуундардын жеми болорун ойлоп, мындай бир чечимге келди. Мен ата-энемди элес булас болсо дагы эстеп калгам. Ошондон улам дагы жаман жолдорго азгырылган жок окшоймун. Ал эми бул досторум төрөлгөндө эле катаал жашоонун муздак алаканына түшүшүп, ата тарбиясын, эне мээримин сезбей калышты. Ошондуктан татаал балалыктар үчүн таш боор дүйнөдөн өч алгылары келишти окшойт. Аман эсен болушса, 20-25 жылдан кийин эркиндикке чыгышкандарында жаштыктары дагы калбайт. Турмуштун кыйынчылыгына, жашоонун ызгаарына дагы кабылышат. Ошондо бул батирлерди өздөрүнө кайрып берип, турмушка тырмышпай, сел-саяктык жашоого бой таштап жиберүүлөрүнөн сактап калам. Анткени алар кандай кылмышкер болушса дагы менин бир туугандарым. Анын үстүнө ушунча жыл отурган соң алар өз күнөөлөрүн жуушуп, кылгандарына өкүнүшүп, Кудайга тобо келтирип калышат. Чыгарманын соңу 10 ноябрь 2015 жыл. Бишкек шаары.